Не знаю, по-моему, 7 майга койгон өтө туура эле эмес болуш керек, анткени 9 май туура эле да, негизи. Анткени ошо 9 майда жеңишти алган, анан ошого байланыштуу туура эле болуш керек деп ойлойм. Спасибо. Жеңиш күнү деген жеңиште эле болуш керек да, 9 май деген 9 май эле өтүш керек. Илгеркеден келаткан сөз да бул. Ата мекен коргой турган күн, туу сайган күнүн ордуна эле коюп коюшса деп айтам мен. Жок, 9-да эле. Эмне үчүн? Мүмкүн 9 деп канча жылдан бери ушу майрамдалып келатат. 7 майга жылдырган туура эмес анда. 9 май жакшы да. Жеңиш күнү. Жеңиш күнү боюнча калыш керек. Ооба, жеңиш күнү боюнча калыш керек. Мен бул ата мекен 9 майды башынан майрамдаган да. Мурунтан бери элечи. Анан элдин баары ушу 9 майга туура эле болмок болуш керек. 9 май эле болсо жакшы болмок. Анан эми биздин президентибиз Москвага кетет деген шимиш менен элдин баары 7-ге деп атат. Ал 7 болбойт да, башынан 9 болгон, 9га чейин коюш керек болчу. Эми абышкалар ардагерлер бар да, согуштун ардагерлери. Алар көнүп калган 9 май алар кадимкидей чоң майрам да. Ошо 9 майда эле коюп койсо жакшы болмок. Билбейм. Өзү мурун 9 майда көнүп калганбыз да, 9 майды белгилеп жүрүкчү. Анан эми өздөрүнүн шарты менен болуп атты эле. Биле албайм аны.